Өткір Хашимов «Махаббат» әңгіме. Өзбек тілінен қырғызчаға қотырған Абдикерим Муратов. Бір-бірін қойы верішпей ентігішіп көп өшті. Қыздың қап-қара чаштарының майда талдары чіркештен бетін аймалап, қандайдыр белгісіз бір оқ, жағымды бір жыт таратып баға, жігіттің бөт денесі көлігіп жевішіп, бұттары қыздың болсы екі иіні білінер білінбес тітіреп жатқандай. Қоқыстан қыз сілкініп бойын түзеді, жігітті күч менен түртіп еді. Чіркеш артында тұрған чүмбет арабаға сүйеніп қалды. Ал өзіне келе албай, алда қандай бір толқын іште толып, ташып, чайпалып тұрғандай елі. «Атам сойып салады», деді қыз, чачылып кеткен чаштарын манжаларменен артқа тарап тегіздеген болып. Бирок анын азыр атасынан эчтеле коркпой тургандыгы, кийин деле айбыкпастыгы үннөн билинип эле турат. Чиркеш чүмбөт арабадан 3-4 кадам арыда көк майса үстүнө таштап коюлган кичине эскилиги жеткен кийизде уктап аткан чалга карады. Чал алабулак куржунга башын жаздап, буттарын керип чалкасына жатыптыр, анын жүзү караңгыда анчалык эле көрүнбөйт. Андан да арада бир түп долонудан түшкөн жалбырактарды шытыратып, карааны белинер билинбес кап-кара эшек оттоп жүрөт. Чиркеш өзүн бир аз оңдоп, кызга жакындан тигилди. Анын балбылдаган чоң көздөрү жанып турат, узун кирпиктери кырдач мурду караңгыда дагы да суктанарлык көрүндү жигитке. Чиркеш азыр деле өзүн токтуна албай дейлигет. Экөө бир топко жым болуп калды. Ошол кезде Арсланбап туусунун чоокусу жаркырап кетти. Бир аз өтүп-өтпөй топ-тоголок толгон ай чыкты. Туш тарапка жымжырттыктын сели аккандай айлана бейпилдиктин кучагына батты. Бариктери төгүлө баштаган долоно көлөкөдөй карарып көрүнөт, абада болсо түшкөн жалбырактардын жытаң кыйт. Кыз жазылган чачын кайра өрмүш болуп аркасына таштады. Чиркештин жанына келди да, жаш көчөттөй назик боюн ийип, арабанын ичинен пакталуу кемселин алып кийди. Чиркешке бир карап койду да, арабага чыгып, андан буттарын салаңдатып отуруп алды. Ал азыр эми эле болгон бардык нерсени унуткандай, Чиркешти такыр эле көрбөгөн билбеген кишидей эле. Башын бийик көтөрүп, айга карап тигилип, эмелеки эстен тандырган окуяларды жаатынан ыргытып койгондой. Жанагы ички толкун дагы бир жолу уруп кетти. Чиркеш эмне кылып атканын өзү да сезбей, тизелеп чөк түшүп, кыздын арабадан салаңдап турган буттарын бекем сыгып кучактап алды. Дилар, кетпечи, суранам, жалынам, кетпечи. Ал кыздын тизесине башын жөлөдү. Жигит ушул тапта алдындагы кыз назик колдор менен башымдан, чаштарымдан эркелетип сыласа деп күттү. Дилар болсо ийилеп турганын желкесинен түрттү. Кет бул жерден. Акыры түшүнчү, каякка барасың, эмнеге барасың? Чиркеш кыздын буттарын дагы бекемирээк көкүрөгүнө кысып, жалынып баш чайкады. Жок дебе, Дилар, экөөбүз бирге иштейбиз. Сен эмне десең, эмнени кааласаң, бар кет, мен уктайм. Дилар анын эки ийинен кармап дагы ары түрттү. Чиркеш кыздын чимирилген каштарына, ачуусу менен кымтылган эриндерине карап, эми дагы бир сөз сүйлөө артык баш болорун түшүндү. Түшүндү да боюн түзөп, башын өйдө көтөрдү. Өзүнө да араң угулган секин доош менен шыбырагандай болду. Кетип калбагыла, таң атарда келемин. Ошентти да шарт бурулуп, тасмадай агарып аткан боз топурак чаң жолдон ылдамдай басып, андан ары аттап буттап чуркап кетти. Асманда айда коптоктой аны ээрчип, секирип келе жаткандай болот. Айыл жактан иттердин үргөнү угулат, сай болсо шоокум сала күрүлдөйт. Дөңгө чыкканда асты жактан кыштактын жарыктары көрүндү. Ал токтоп калды. Бир бурулуп артына кылжайды. Төмөн жакта жол боюнда бир түп долоно карарып көрүнөт. Дилар да атасы да ошол тарапта, ошол долононун астында калып кетти.
Çirkeş ötө tez жүргөн үчүн деми кысылып, тердеп кеткенин эми сезди. Көйнөгүн чечип, желкесине таштады да дагы алдыга айыл тарапка тигилди. Чоң жолдон нур чынжырлары менен байланышып калгандай катар машиналар өтүп барат. Пунктка пакта алып кетип атышат, деп ойлонду ал. Туруп эле көңүлү чөктү. Жок, деди сүйлөнүп. Эч жакка барбайм. Үйгө да Диларанын алдына да. Мага эчтеме керек эмес. Эч кимде. Ал көйнөгүн жерге таштап, кургап, саргайып калган чөптөрдүн үстүнө отурду. Өзү эмне болуп атат? Ушул кызды кайдан учураттым? Эми кантип эле бардык нерседен, үйүмдөн, айылымдан, атамдан айрылам? Кантип эле эми тентек сай жеримен өмүр бою бош болуп кетем? Эмне болуп атат өзү? Ал аябай кунт коюп кулак түрө баштады. Бул жолу сайдын күрүлдөгөн шоокуму даана угулду. Кийин короздор узун созуп кыйкыра баштады. Балким алардын короосундагы таажулуу короз да коногунда туруп мойнун созуп, аларды коштоп аткандыр. Балким Касым ата кырмандан кайтып, анын келишин күтүп, субада наасын оозуна салып коюп үргүлөп отургандыр. Чиркештин элесине Касым атанын аппак кашынын астынан ойлуу, муңайым карап турган көздөрү, нурдуу жүзү, чокчо сакалы кадимкидей көрүнүп калды. Ушул көздөрдүн нурун алган Чиркеш өзү эмеспи? Ушул жаштарга сакал муртка кыроо түшүргөн да Чиркеш өзү эмеспи? Акыры аны адам кылган, ата ордуна ата болгон ушул киши эмес беле? Чиркештен башка сөйөнөрү таянары барбы ал кишинин? Кана эми булардын тентек сайына ошол эски чүмбө тараба кирип келбеген болсо? Кана эми ошол эски арабада келе жаткан лөлө кызды Дилараны көрбөгөн болсо? Ушуларды эстеп туруп Чиркештин ордунан шарт секирип тургусу, анан жарыктары көрүнүп турган пастагы кыштагына чуркап кеткиси келди. Бирок качандыр бир кезде балалыгында эсине бекем орноп калган, унутула баштаган бир сагыныч туйгусу келди да, жалкасынан көктү карап жатып алды. Ай болсо өйдө көтөрүлүп, катмар болуп, көккө тарап аткан көзгү булуттарды акырындап сүзүп барат. Жерден болсо түнкү топурактын нымдалган жыты аңкыйт. Ал окуядан бери бир топ мезгил жылып кеткен, кыйла жылдар. Чиркеш эс тарткандан ушул топурак мекен бойго жеткирди. Дүйнөгө кайсыл күнү келгенин, атасы ким, энеси ким экенин азырга чейин билбейт. 4-5 жашында адамдарды айрып биле турган курак эле өзүн лөлөлөрдүн чатырынан көрдү. Ата-энеси бул дүйнө менен кош айтышып кеткенин ошолордон укту. Баарын ээрчип жүргөн үчүн Чиркешти деп, атында Чиркеш деп чакырышар эле баланы. Алар аны колмо-кол көтөрүп чоңойтушту. Чиркеш да ушул лөлөлөрдүн бири эле. Түн жарымына чейин чылдырман чалып оюн зоок кылышты. Кызыл көйнөктөрүнүн делбиреген кең этектерин желпилдетип бийге түшүүнү эч нерсеге алмашпай турган аялдардын баары анын энеси эле. Муңдуу ырлардын кайгылуу ыргагынын коштоосунда кечирген түндөр, ай нуруна толо турган асман. Чиркеш дүйнөгө келип эң алдын ушуларды көргөн. Күн батар батпас алардын лөлү көчү суу боюндагы көк майдан жерге чатырларын тигип, Чиркеш майсаң үстүнө чалкасынан жатып алчу. Чылдырмандын жагымдуу үнүнө, куунак ыр күлкүлөргө кулак түрүп калчу. Улуу жагылган отто айланып аткан көлөгөлөрдөн көзү чарчап, акыры уктап кетчү. Таңертең адамдардын көбүр шыбыры, эшектердин аңкылдаганы ойготуп жиберчү. Шүйдүрүмдөн ным болуп кеткен тармал чачтарын сылап ордунан турат, жабышып калган колдорун укалап коет. Кайра ошол бүтпөс да, аягына чыкпас да узун жолдор башталат. Дүйнөдө жолдордун ушунчалык көптүгүнө акылы жетпес. Лөлүлөр көч болсо бир азга да токтобойт. Кайсы жакка кетип атканы да, качан токторун да эч ким билбейт. Бир күн токтоду. Алар тентек сайга токтоду. Жазгы кечтердин биринде лөлүлөр көчү сай боюндагы таштуу жээкке чатырларын тикти. Тентек сай дайрасы эсеп жеткис аралчаларды пайда кылып, шоокумдана үн салып, кыйкырат, асман көккө мончокторун чачат. Чиркеш ошондо 7-8дерге барып калган.
Тиштери bir сыйра түшүп кайра чыккан эле. Күн бою жол жүрүп талыккангабы, эң биринчилерден болуп уктап кеткен. Таң атарда ентиги ойгонуп кетти. Ойгонду да ылай толкундар бирин-бири кууп келип, азуу суу агымга тартып кетип атканын сезип бакырып ийди. Бирок анын үнүн эч ким деле уккан жок. Оозуна суу толуп окшуй баштады. Сайдагы таш аралаш ылайка суунун күлдүрөшүнөн теребел бүт титрейт. Жер менен көк капкара толкундарга көмүлгөн. Чиркеш суудан калкып чыгып, капкара асманды соңку жол көрдү да тыбырчылап ийди. Көзүн ачканда башында бир бейтааныш адам ийилип тигилип туруптур. Лөллөр арасында мындай адам жок эле. Башына көк тукаба топу кийип алыптыр. Беттери кызарып кеткен, агыралаган муруттары күл болуп, чокчо сакалына жабышып калыптыр. Ал сыкма суу болгон көйнөгүнүн этегин кайрып, чиркештин маңдайларын беттерин абайлап сүрттү. Атың ким, улум? Чиркеш бул адам аны суудан алып чыкканын эми түшүндү. Кетем! Ал ордуна турмакка ынтылды эле, алы келбеди. Бейтааныш киши анын үстүнө жууркан жапты. Көчүңөр кетип калды. Сени алда качан өлдүгө чыгарышкан болсо керек. Бет маңдайындагы киши нааразы болуп баш чайкады. Бу сел аябай эле кутурду да. Тентексай өзү ушундай. Ар бир жазда ушинтип тизгинин жоготуп коет. Чиркеш бейтааныш үйдүн гүлдүү кагаздар жабыштырылган төбөсүнө карап жатып, бир убакта көзү илинип кетти. Ал окуядан бери бир топ мезгил жылып кеткен. Кыйла жылдар. Эгер айылга 3 күн мурда дагы бир лөллөрдүн чүмбөт арабасы кирип келбегенде, эгер ошол арабадан Дилараны көрүп калбаганда, кыз кетемин деп туруп албаганда, мурдагы бир болгон окуяларды азыр эми эстеп отурбайт беле. Күн кечки уясына жакындады. Кечи бир чүмбөт араба топурак жолдон кетип барат. Кара эшек арыктан арык ичке шыйрактары менен бышкан топуракты улам чаңытып, арабаны араң сүйрөйт. Дөңгөлөктөрү азаптын баарын өзү жалгыз көтөрүп бараткандай, ары бери кыйшайып да, кыйчылдап да алат. Арабада отурган чалдын ичке бырышкан мойнундагы чуңкуру агыралаган чачы чиркешке көрүнүп турат. Дилардын атасы эч жакка шашып атпаган окшойт, эшекти катуу айдабайт. Башын бош таштап, магдырап барат. Эртеден бери чал чиркешке бир ооз да сүйлөбөдү. Антида туруп туруп эле эсине келгендей кызарган көздөрү менен ага аябай тигилип карап коет. Анан үн катпай, кайра эле тескери карап отуруп алат. Арабаны ээрчей чиркеш менен жанаша кетип аткан Дилар ага карап сырдуу жылмайып, кайердендир сындырып алган тал чыбыгы менен жол четиндеги куурайларды сабап барат. Анын гүлдүү кызыл көйнөгү батып бараткан күндүн кызгылтым нурларына андан бетер жалындай болуп күйгөнсүп, өзү да кыз эмес эле от болуп жанып кетип кандай сезилди чиркешке. Жигит болсо кыздын ушул тапта эмне ойлоп баратканын билбесе да, көзүн сал кысып, менсинген, өзүнө ишенген жылмаюусунан, өзүнүн чырайлуулугунан, бир жигитти ээрчитип алгандыгынан ыраазы болуп баратканын сезип турат. Күн жер артына биротоло тоголонуп кетти. Кештин шамалы күн батып кеткен асман тараптагы кызгылтым отторду да үйлөп өчүрдү. Ошол тапта чүмбөт араба өйдөгө өрлөп барат. Баягыдай эле майсыз, кургак дөңгөлөктөрү жаны чыкчудай кыйчылдайт. Чиркеш айылдан чыгып кетип атканда минтип көңүлү чөгүп кетишин ойлогон эмес эле. Ал Касым атанын көзүнө көрүнүштөн корккон. Тентек сайдан чыга бериште тааныш шоферлордун кезигип калышынан чочулап турган. Кудай жалгап эч ким учурабады. Ал Диларды эми өзүмдүкү деп ойлойт. Ушул кыз үчүн дүйнөнүн түбүнө чейин барууга даяр эле. Бирок айылдан арылаган сайын анын кадамдары акырындашып, өзү кылып аткан күнөөсүн өзү аңдай баштагандай. Кимдир бирөө аны көзгө көрүнбөс назик, өтө эле майда жиптер менен тентек сайга байлап койгону, ал жиптер барган сайын бышык тартылып, дагы бир аттам жүрсө эле чарт үзүлүп кетчүдөй. Чүмбөт араба кырга чыкканда токтоду. Чиркеш дагы бурулуп артын карады.
Төмөндө кыштакты тасмадай уруп алган сай жалтырап көрүнөт. Бирок үйлөр көзгө илинбейт. Жеш бак-дарактардын үстүн караңгылык басып калды. Узактан чоң жол үстүнөн коюу чаң көтөрүлдү. Бада кайтып атат, деди ал өзүнчө. Анан эле көзү караңгылашып, каршы терши ойлордун коюунан башы айланып кетти. Бир кезде өзү да чоң таргыл уюн таңертең бадага кошуп жиберчү, кечинде ал уй өзү эле эшиктен мөөлөгөн бойдон кирип келчү. Уйду кошуна келин саап берет, Касым атанын кемпири болсо, о дүйнө кетип калган. Чал жаап жалгыз калган. Ошол чалдын өзүнөн башка эч кимиси жок экенин, анын үмүтү жалгыз гана чиркеште экенин эми гана айылдан узап кеткенде түшүндү. Ошол селден алып чыккан жылы Касым ата ага китеп кап, алиппе алып берген. Чиркеш мектепке бара баштаган, таңкы шүдүрүмдү кечип, талаа аралап мектепке карай жүгүрүп барганы, жайы күзү колхоз багында балдар менен жүзүм теришкени, былтыр 10-чуну бүтүрүп атканда мектепте өткөзүлгөн кече анын элестерине биринин артынан бири келди. Өзгөчө ушуларды эстегенде жүрөгү элеп-желеп болду. Чиркеш күзүндө кечкисин пакта кырманда иштегенди жакшы көрчү. Ал өйдө көтөрүлүп калган кырмандын үстүнө чыгып, чалкасынан түшүп жатып алчу. Ошондо асман улам ага карап түшүп келе жаткандай сезилчү. Пакта буласынын даласына жеп-жылуу, жумшак урунушу да, салкын желге бир аз сергилең тартып кетиши да, баары ажайып, ырахаттуу көрүнүштөр эле. Ушундай өзү менен өзү болуп жыргап жатканда, ылдыйтадан келген машинанын үнү өчүп, кабинаны тарактатып шофер чыкчу. Өлө, уктап калдыңбы? Чиркеш шоферлордун кополдоона таарынчу деле эмес. Өзүн ушул кыштактын бир перзенти, бир өзбеги катары эсептечү. Анан кырман үстүнөн секирип түшчү да, кузовко шаншаха айры менен пакта жүктөйт. Кийин тракторчуга жардамчы болду. Ал артта соколорду карап, түздөп барат. Улам оодарылып түшүп аткан топурак жыты, керосин жыты мас кылып койгондой башы айланып кетчү. Мотордун гүрүлдөгү да, тракторду парванадай тегеректеп каркылдап жаткан каргалардын үнү да анын кыжырына тийчү. Жигит ошол топурактын жытын, жаздын коңгуроосунан ойгонгон жердин жылуу дем алуусун, тентек сайдын тишти какшатып жиберүүчү муздак сууларын эч качан эч нерсеге алмашпастыгын, алмаша да албастыгын эми түшүндү. Түшүндү да тиштери билинер-билинбес кычырап кетти. Чиркеш желкесине келип тийген чыбыктын зарпынан чочуп кетти. Жүрбөйсүңбү? Диляр бир колун бөйрөккө таяп, экинчи колундагы чыбыгын ойнотуп жылмайып турган. Айлана караңгылашып калган, чүмбө тараба алда качан төмөнгө түшүп кетиптир. Дилярдын жылмайып турушу да, оттой жанган көздөрү да, кырдуу мурду да биринчи жолу куник көрүнүп кетти ага. Урбай эле айтсаң болбойбу? Деди ал булугуп. Ачуудан бети башы кызарып татарып кеткенин өзү да сезип турган. Бечара ашык. Ушинтти да Диляр мыскылдуу үн менен шаңкылдап күлүп ийди. Жымжырттык элеген адырлардын үстүнөн кечтин добушундай сырдуу, кырылдаган үндүн жаңырыгы келди. Чиркеш бир силкинип, кыздын чыбыгын тартып алды да, майда кылып сындырып жерге ыргытты. Диляр болсо эч нерсе болбогондой жылмайып турат. Айылга кайтабыз. Чиркеш өтө маанилүү, азиз бир нерсени түшүндүрмөкчү болгондой, кыздын желкелеринен кармап, сураныч менен акырындап сылай баштады. Суранам, Диляр, жок дебегин. Бул кетип атышыбыздан эмне пайда? Каякка барабыз? Жаным, Диляр, макул дегин. Ал анан кызды бооруна басып, кулагына шыбырап кирди. Тентек сайга кайтабыз. Ал жерде менин атам, жора жолдошторум, тракторум бар. Билесиңби? Ушуларды айтып атып, ал өзүп буулуп сүйлөдү. Тамагына тыгылып калган жылуу бир нерсени жутуп ийип, араң шыбырады. Билесиңби, ал жерде менин мекеним бар. Кыздын чачтары дагы жүзүн аймап кетти. Ошол адамды мас кылуучу майын жыт буркурады. Диляр, макул дегин, бир жолу макул дегин. Кыз кетенчиктеп кетти.
Эми ал жылмайбайт, көздөрү от болуп жанат. Эч ким сени сүйрөп келе жаткан жок, өзүң келе жатасың. Анан катуу кыйкырып сүйлөдү. Сен эле эмессиң, аңкоосуң. Кийин көздөрү моймолжуп, күнөөлүүдө үнүн акырын чыгарды. Сага туш келген кызды эле ээрчип жүрүштү ким коюптур? Бар, айылыңа бара бер. Сени менен ишим да жок. Мени менен да ишиң болбосун, билдиңби? Диляр чаңдуу жолдон ылдый карап жүгүргөн бойдон кетти. Чиркеш анын шамалга парпырап бараткан көйнөгүн көрүп турат, бирок азыр өзү эмне болуп атканын түшүнбөй калды. Ал бир азга эмне кылышын билбей, эки анчы болуп турду да, кыздын артынан чуркады. Дөбөнүн жарымына барганда кызга жетип келди, анан колдон кармап, өзүнө карай тартты. Диляр, кач! Кыздын көздөрү жек көрүүгө толуп жанып турду. Кетпе, Диляр. Кач дейм, малай. Чиркештин бүт денеси муздап кетти. Баягы жылуу демдин берилген маанайдын ордуна эми кандайдыр бир жапан күч ээледи да, колу өзүнөн өзү көтөрүлүп аны жаакка чаап жиберди. Жогол! Деди кыйкырып. Жогол! Ал Дилярдын колу менен жүзүн басып калганын көрдү. Анан шарт бурулуп, айылга барчу жолду карап чуркап жөнөдү. Артына бир жолу да кылчайып койбоду. Арсланбаптын чокусунан кыпкызыл ай чыгып келет. Топурак жол агарып көрүнөт. Чиркештин көлөкөсү да калтырып атат. Кыш эрте түштү. Козопаялар жыйналып алдына электеле кар жаап салды. Бирок эртеси эле күн чак чайып ачылып кетти. Чиркеш ак кардын көрпөсүн жамынып, эми гана уйкуга кирген жерди чочутуп тракторун айдайт. Кар баскан талаалар күн нуруна көздү уялтып жаркырайт. Бириндеген козопаялар тагдырынан аалат айткандай шүмүрөйүп турат. Трактор али тоң албаган талаада жеңил гана сүзүп, муз жаргыч кемедей артынан кап-кара из калтырып барат. Ал түштөнүүгө чыгуу үчүн моторду өчүрүп, кабинадан секирип түштү да, талаанын шагындагы тыттардын жанында турган караганга көзү чалдыкты. Бай эле моторго суу куюп атканда да бир көргөндөй болгон. Караган кыз экен. Ал пакталуу сары чапан кийип, башына көк жоолук салынып алган. Жигитке анын бир колун бөйрөгүнө таяп турушу эмнегедир тааныштай сезилди. Жолоочулардан болсо керек. Чиркеш өз жолу менен шыйпаң тарапка жөнөдү эле, кыз кол булгалагандай болуп кетти. Чиркеш кирзай өтүктөрү менен кар малтап 5-10 кадам жүрдү да кызды тааныды. Анан шарт жүгүрүп жөнөдү. Жүрөгү дагы баягыдай сагыныч жыттарына бөлөнүп башкача согуп кирди. Өтүгүнүн тайышына да, ага козопаялардын урунушуна да карабады. Диляр, Диляр, деди ал энтигип. Негедир кубанычтан сөз таба албайт, неге сүйүнүп атканын өзү да билбейт. Ал үнү буулуп жүгүрүп келди да, Дилярдын назик бирок мээнетке бышкан тарамыштуу колдорун бетине тийгизди. Колум муздап калыптыр, деп ойлоду кыздын жүзүнө тигиле берип. Дилярдын өңү башы бозгун тартып, көздөрү киртейген, ага карабай уртундагы баягы чырай чыгарган жылмаюусу менен карап турат. Ал ысып кеткендей жоолугунун түйүндөрүн бошотуп, чыканагы менен Чиркештин көкүрөгүнө түрттү. Айдап ийбейсиңби? Качан келдиң? Эртең менен. Биротолобу? Биротоло, деди Диляр камсанабай. Чиркеш кыздын көздөрүнө бир карады да, ушул бир ооз сөзгө ишенүүгө мүмкүн экенин түшүндү. Жинди, деди ал күлүп. Кыздын мойнуна колун артты да, аны кар баскан талаа жолунан кыштакка өз турмушуна баштап кетти.